Кудайдын чакырыгы 15 сентябрь. Сага чындап эле кечириш оорбу? Эгерде чындап эле бирөө адилетсиз мамиле кылып жатса, кечириш оңой эмес. Өзгөчө элдин көзүнчө бирөө сени кемсинтип, уят кылып жатса, өзүңдү албетте жаман сездиң. Ошондой акыбалда да ыйык жазуу кечир дейт. Сыйынууга туруп жатканда кечир. Жаңы күнгө кирип жатканда кечир. Кечирим бул кечирилип жаткан адамга гана белек кылуу эмес, аларды гана эркиндикке чыгаруу эмес. Эң биринчиден бул өзүң үчүн белек. Кудайдын алдында кечиришиң менен сен өзүңдү акылыңда, оюңда, сезимдериңде, жүрөгүңдө эркиндикке чыгарып жатасың. Ооба, бул оңой эмес. Кээде мындай да болот. Күн эч ак башталган, а сен болсо ичиңде оюңда дагы деле диалогдо жүрөсүң. Капа кылган адам менен ичиңде сүйлөшүп, бир нерселерди далилдеп жатканыңды, талашып тартышып, өзүңдүн тууралыгыңды далилдеп, кайра кайталап жатканыңды байкабай каласың. Кандай гана болбосун, эркиндикке чыга турган бир гана жол бар. Кечиришиң керек. Кечирип бата берүү керек. Биздин сыйынуубуз Кудай бизге тез кечире ала турган, тез жазылган, тез бардыгын кое бере ала турган, кек сактабаган, бата бере алган, жумшак, мээримдүү жүрөк берсин. Ушунчалык оор жүктү көтөрүп жүрбөй, эркин болгонго жардам берсин. Ичибизде жашап жаткан мээримдүү, боорукер, кечиримдүү Кудайдын руху даңкталсын.